жардамында презентация жасоо оңой экендигин билет билеңиз. Аны кантип жасайт? Аны каалаган бир браузериңизге киресиз, Google'га кирип Gamma деп жазасыз. Жана ушул жерден биринчи сайтка киребиз. Бул жерде начните бесплатно деген жерин тандайсыздар. Эгер сиз регистрация боло элек болсоңуз, Google аркылуу регистрация болуп алсаңыз болот. Аккаунтуңузду тандайсыз, кайсыл аккаунт менен киресиз. Улантуу баскычын басасыз. Биринчи жолу регистрация болуп кирип жатканда ушундай опростор болот. Для образования, педагог, учитель начального класса, сколько человек работает, создание презентации с нуля. Эми бул жерден биз ChatGPT'ni ачабыз. Кайсыл темада сизге презентация керек? Мисал үчүн математика тууралуу презентацияга конспект бер дейбиз. Биз ушул баскычты басып копировать этип алабыз. Анан гаммага кирип ставить текст дегенди тандайбыз. Презентацияда туруш керек. Биз бул жерге текстти коебуз. Ctrl вставить. Ctrl V-ны басабыз, же болбосо мышканын оң жагын басып вставить тандайбыз. Ашыкча жагын өчүрүп салабыз. Создание на основе заметок или конспекта деген тандап туруп, продолжайте баскычын басабыз. Бул жерде текст минимум болуш керекпи, мындай болуш керекпи, краткий болуш керекпи тандайсыздар. Язык русский болуш керекпи. Английский болуш керекпи. Каалаган тилиңизди тандасаңыз болот. Бирок бул жерде кыргыз тили жок. Азыр биз ChatGPT'ден койгон кыргызча текстибиз аркылуу бул жерден стиль тандайбыз. Изображенияны жасалма интеллект боюнча жаса деп
беребиз. Кандай түрдө? Иллюстрация түрдө, фото, реалист, аннотация, 3D калган багытты тандайбыз. Жана канча бет болуш керек? 5 бет болуп турат бизде. Ошону эми генерировать кылабыз. Генерировать. Бир нече убакыттан кийин бизге өзү жасалма интеллект презентацияны жасап, сүрөттөрү менен кошо чыгарып берип жатат. Кээ бир тексттери ката болуп калышы мүмкүн. Сиздер аны PowerPoint форматка скачать этип алган соң оңдоп, сүрөттөрүн алмаштырып, тексттерин алмаштырып койсоңуздар болот. Мындай иконкалары менен аябай сонун түрдө жасап жатат. Биринчи, экинчи, үчүнчү слайд. 4-нчү слайдка өтүп жатат. Мына биздин слайд даяр болду. Эми биз бул слайдты бул жерден ачып коюп көрөбүз. Escape'ти басып, бул жерден чыгабыз. Жана презентацияны көчүрүүгө киришебиз. Өзүбүздүн папкабызга көчүрүп алабыз керек. Ал үчүн бул жерден экспорт баскычын басабыз. PDF түрдөбү же PowerPoint түрдөбү? PDF кылсаңыздар эч нерсесин оңдой албайсыздар. PowerPoint кылсак оңдогонго мүмкүнчүлүк берет. Сүрөт түрүндө бар экен, Google Slide түрүндө дагы көчүрүп алсак болот экен. Ушул баскычты бассак, мына жака түштү. Показать в папке кылып туруп, азыр ачып көрөбүз.